Сапарали Тилабердиев балык улоону мурда керектүү куралдар менен жүргүзсө, соңку 2-3 жылдан бери кайырмагы жок эле кол менен кармай баштаган. Түнкүсүн кол чыракты жарытып, суу боюн жээктеп кармай беришет экен. Май, июнь, ушул 3 айдын ичинде балык чыгат. Мына бу жерде турат. Көрдүңүзбү? Балыкчылардын айтымдарында күндүз аларды кармап болбойт. Киши жакындаганда эле көрүп калышабы айтор качып кетишет экен. Ал эми кечкисин адамды кол тийгизмейин сезбейт. Ананда балыктын сырты тайгак болгондуктан атайын колкаптарды кийип кармаган ыңгайлуу болот дешет балыкчылар. Эми үйрөнбөгөн адамга кыйын болот. Эми 1-2 су зерделден бизге кошулуп түшкөндө жаңыда адамдар кармай албай кыйналган учурлар болгон. Биз дагы кыйналып жүрдүк. Перчатка кийбегенде азыр бул жак көрдү, колдон тайып чыгып кетет да мына жылма. Перчаткада тайпайт. Шайманы жок балык кармоону алгач Үсөн Мусаев баштаган. Айтымында айылды жээктеп өткөн чоң суудагы балыктар кечкисин кичи сууларга чыгышат. Ал суу тунук болгондуктан балык уулоо жеңил. Бирок мынтип ар бир эле адам кармай албайт. Анын да өзүнчө жол жобосу бар. Балык кармап жүргөнүбүздө, эми үйрөнгөнүбүздө, мана куйруктан кармап жүргөнбүз да. Мында ончо колго ыңгайлуу болбойт экен, балык колуңан чыгып кетет экен. Булар жан сактагысы келет да качып. Кийин опту ашып эме болгондо мана кулак турбайбы? Колду аркадан алып келип мана турбайбы мана? Мана алака менен мана мемес турбай мана канаты үстүдөгү. Шуну басып мана менен. Мана деп меме кылсаң мана ичиге кирет экен. Мындагы суудан балыктын маринка талышындагы бир эле түрүн кезиктирүүгө мүмкүн. Салмагы 300 граммдан 1 килограммга чейин. Бул жердин абасы жана суусу таза болгондуктан балыктардын эти да башка аймактарга салыштырмалуу даамдуу болот экен. Камчыбек Ходжаев, Чыргал Абдижелел уулу, Ынтымак, Баткен.